Игілікке жетүүнүн экинчи сыры. Эч качан багынба. Көзүңүздү 1 секундка жумуңуз. Жана элестетиңиз. Сиз чоң кыял менен жашап жатасыз. Өзүңүздүн үйүңүздү алгыңыз келет. Ата-энеңизди бактылуу кылгыңыз келет. Балдарыңызга жакшы келечек тартуулагыңыз келет. Же жөн гана азыркы жашооңуздан жакшыраак жашоону каалайсыз. Бирок күндөр өтөт. Айлар өтөт. Кээде эч нерсе өзгөрбөгөндөй сезилет. Дал ошол учурда адамдардын көбү токтойт. Бул мага ылайык эмес. Менин колумдан келбейт. Бактысы барлар гана ийгиликке жетет. Ушундай ойлор акырындык менен кыялды өлтүрө баштайт. Бирок чындык таптакыр башка. Ийгиликке жеткен адамдар менен жетпеген адамдардын эң чоң айырмасы талант эмес, акча эмес, тааныш эмес. Алардын эң чоң айырмасы алар багынган эмес. Ар бир ийгиликтүү адамдын жашоосунда көз жаш болгон, коркуу болгон, ишенбөөчүлүк болгон, көп жолу жеңилүү болгон. Бирок алар ошол кыйынчылыктарга карабай, дагы бир кадам ташташкан. Эми бир окуяны айтып берейин. Эки дыйкан бир талаага үрөн септи. Биринчи дыйкан күн сайын келип, жерин сугарып кам көрдү. Бирок бир нече жума эч нерсе чыккан жок. Ал күтүүнү улантты. Экинчи дыйкан болсо, бул үрөн өспөйт экен, деп таштап кетти. Бир аз убакыт өткөндөн кийин биринчи дыйкандын талаасы жашыл бакчага айланды. Экинчи дыйкандын талаасы болсо бош бойдон калды. Айырмасы эмне деле? Экөө тең бирдей үрөн сепкен. Бирок бири күтө билди. Бири болсо эрте багынып берди. Жашоо дагы дал ушундай. Кээде сиздин эмгегиңиз дароо жыйынтык бербейт. Бул сиз туура эмес жолдо бара жатасыз дегенди билдирбейт. Балким жашоо сизди чоң ийгиликке даярдап жаткандыр. Бамбук дарагы жөнүндө уккан чыгарсыз. Анын үрөнүн сепкенден кийин көп убакыт бою жер үстүндө дээрлик эч нерсе көрүнбөйт. Ошол убакытта ал көзгө көрүнбөгөн күчтүү тамырларды өстүрөт. Андан кийин гана ал өтө тез бийик өсө баштайт. Адам дагы дал ошондой. Бүгүн окуп жаткан китебиңиз, бүгүн жасап жаткан эмгегиңиз, бүгүн үйрөнүп жаткан жөндөмүңүз балким азырынча көрүнбөй жаткандыр. Бирок алардын баары келечектеги ийгилигиңиздин тамырлары болуп жатат. Ошондуктан өзүрүңүзгө ишенбей калган күнү бул сөздү эстеңиз. Мен азыр өсүп жатам. Болгону жыйынтыгы азырынча көрүнбөй жатат. Эң чоң ката жыгылуу эмес. Эң чоң ката кайра турбай коюу. Эгер бир жолу аракет кылып болбой калса, дагы аракет кылыңыз. 10 жолу болбой калса, 11-чи жолу аракет кылыңыз. Анткени жеңүүчүлөр менен жеңилгендердин айырмасы акыркы аракетинде болушу мүмкүн. Балким сиз азыр токтосоңуз, ийгилигиңизге бир кадам жетпей калган болот. Ошондуктан токтобоңуз. Чарчасаңыз, эс алыңыз. Бирок кыялыңызды таштабаңыз. Эсиңизде болсун. Деңиз ташты бир күндө теше албайт. Бирок тынымсыз соккондуктан эң катуу ташты дагы өзгөртө алат. Адамдын аракети дагы ошондой. Күн сайын кичинекей кадамдар. Күн сайын бир аз өсүү. Күн сайын өзүңүздүн кечээги өзүңүздөн жакшы болуу. Ушундай жашоо акыры чоң ийгиликти алып келет. Эгер азыр ушул видеону көрүп жатып үмүтүңүз азайып турган болсо, бул сөздөрдү жүрөгүңүзгө сактап коюңуз. Сиз кеч эмес. Сиз алсыз эмес. Сиздин жолуңуз бүтө элек. Болгону алдыга дагы бир кадам таштоо керек.